إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн сиздер менен адамдын жүрөгүнү жеп жок кыла турган, адамдын ичини булгай турган бир сезим бар, чувство. Бул көрө албастык, хасад жөнүндө, зависть деп коет орусчасы. Мына ошол хасад жөнүндө сөз кылабыз. Хасад дейт, бул хасад көрө албастык, асманда жасалган күнөө, асманда жасалган күнөөлөргө кирет экен да. Себеби шайтан эмне кылды? Адам баласына көрө албастык кылды шайтан. Аллах Таала адам атаны жаратып туруп эмне деди? Адам атаны жаратып туруп адамга сажда кыл дегенде шайтан көрө албастык кылып сажда кылбай койду да. Демек көрө албастык кайсыл жакта башталды? Жер бетинде эмес, эң биринчи бул асманда башталды дейт да. Асманда башталды көрө албастык. Жана ошондой эле көрө албастык бул адам баласынын тарыхында адам атанын баласынан башталган. Эң биринчи жер бетиндеги күнөө дагы эмнеден башталды? Көрө албастыктан башталды, хасаттан башталды да. Адам атанын Кабил деген баласы көрө албастык кылып, хасат кылып, кимди өлтүрүп койду? Хабилди өлтүрүп койду да. Көрө албастык мына бизге байкалбаганы менен, көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен бул көрө албастык аябай чоң күнөө, адамды жок кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ал-муъмину ягбиту вал мунафиqu яхсуду" деди. Момун адам суктанат, жамандык каалабай. Момун адам жамандык каалабай туруп суктанат деди. Верующий человек завидует, не желая зла. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: верующий человек завидует, не желая зла. Валь мунафиqu, и лицемер, яхсуду, он завидует, желая зла. Он желает зла при этом, и завидует, и желает зла. Ошон үчүн мусулман эмне кылыш керек? Мусулман бирөөгө эмнеге мен ушундай болуп кетти деп жакшы ниет кылып суктанса болот экен. Завидовать можно белой завистью, но черной завистью нельзя. Желает зла, ему завидовать нельзя. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деди? Момун эмне кылат деди? Эң биринчи жүрөгүн оңдош керек экен да. Жүрөгүн оңдоп, муну жок кылыш керек. Kur'an'da da aytпадыбы? Kur'an'da da aytты: "Min şerrin neffasati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad." Көрө албастык кылган адамдын көрө албастыгынан сактоо сураймын деди Кудай Таалам. Үйрөтүп атат бизге. Көрө албастык кылган адамдын көрө албастыгынан сактоону сураймын деп айткын деди да. Көрө албастыктын эмеси аябай жаман. Эң биринчи көрө албастык бул ичи тардык, ошол адамдын өзүн жок кылат. Өзүн ичинен кемирип, мындайча айтканда жейт да, адамды жейт. Ага байкалбайт, адамды бактысыз кылат бул. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ва кала наби саллаллаху алейхи ва саллама дабба илейкум даул умами каблакум ал-багдау вал хасаду." Силерге дагы деди эки нерсе келет деди. Силерге дагы эки нерсе келет. Мурдагы үммөттөргө келгендей силерге дагы эки нерсе келет. Ал-багдау вал хасад, жек көрүү жана көрө албастык деди. Бирөөгө ичтардык кылуу силерге дагы келет. Хиял халиqatu dini la halиqати ша'ри. Бул деди
Бул көрө албастык адамдын динин кыркат dedi. Dinin kırkat, baya haliko degende özü negisi parikmaker çaçalat go, lысый kılıp alasın go. Oşonu haliko dep koyat da. Oşol kör albastık hasat deyt. Adamdın dinin kırkat. Dinin kırkat deyt. Dinin jok kılat deyt. Peygamberimiz emet aytат, çaştı emez, adamdın dinin kırkat deyt da. Bu öttö жаман, страшный. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде бирок көр албастык аябай көп болуп кеткен. Каждый второй не кылат, барып бирөөгө окутканды кылат. Меня почитали, вот это можешь почитать меня деген адамдар аябай көп. Дем салдырып алайын, мен ооруп атам, ныксырап атам, тигинде болуп атат, кызым турмушка чыга албай атат дейт. Ушуларды окутуп коет, дем салдыргандардын бардыгы эмнеден? Көрө албастыктан келип чыгат. Не ал барып бирөөнүн кызын окутуп коюп, бирөөнүн кызына кара дуа кылып, бирөөнүн баласына кара дуа кылып, бирөөнүн ишине кара дуа кылып, ал эмне жыргагандан кылып атабы? Көрө албастык хасаттан кылат. Хасаттан кылат. Ошон үчүн бул хасатты пайгамбарыбыз эмне деди? Бул адамдын динин кыркат. Отрубает религию человека. Адамдын динин эмне кылат деди? Кыркат деди. Чачын эмес, динин кыркат деди. Бул өттө жаман көрө албастык. Себеби бул эң башы кимден башталган? Шайтандан башталган. Адамга сажда кыл дегенде шайтан адамга сажда кылбай койду. Периштелер сажда кылды, бирок иблис сажда кылган жок. Бул жер бетинде эле эмес, асманда башталган эмнекен күнөө болуп саналат да, көрө албастык. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деди? وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابُّ. Muhammad'ın canı, sallallahu aleyhi ve sellem'din canı kolunda bolgon zatqa kasam dedim. La tu'minu hatta tahabbu. Biri biriňerdi jakşı körmöýünçe siler momun bolboýsuňar dedi. Momun bolboýsuňar. Ala unabbiukum bi amri iza fa'altumuhu tahabbtum. Silerge bir işti kavar bereyim bi egerde oşonu atkara turgan bolsoňor bir-biriňerdi jakşı körüp kalasıňar. Afşus salama baynakum, ortoňorda salamdy jayıltkıla. Silerдин ортоңордогу bir-biriňerге болгон уважение, сый, урмат, сүйүү пайда болот dedi. Ошон үчүн кошуналарыбыз менен дагы мисал үчүн мамилебиз көбүнчөсү начар болот. Кошуналарыбыз менен биздин мамилебиз көбүнчө Кудай каалагандай эмес, Алла каалагандай эмес, өзүбүз каалагандай, напсибиз каалагандай мамиле кылабыз кошуналарыбыз менен. Эмнеге? Мисал үчүн именно бир кичинекей нерсени, бир ортодогу чегараны дагы эмне кыла албайбыз, ошон дагы келише албайбыз да. Ошон дагы өзүбүздүн нафсибизден келип чыгып мамиле кылабыз, мисал үчүн. Бир мусорду даже мисал үчүн бир эме кылып, баягы өзүбүздүн нафсибиз менен мамиле кылабыз да, не как в религии. Нафсибизден келип чыгып мамиле кылабыз да. Мисал үчүнчү. Азыр любой эле жерге, бир жерге барып участок ала турган болсоң, же болбосо мемес айтат, жандагы кошунасы келип айтат, "Эй, не открывай ворот, мен жагымдан дарбаза ачпа. Биягында мындай кылба, тигиндей кылба, мындай кылба." Адамдар мында бири-бирине жашоо бербей коет да, мисал үчүнчү. Аяка ал, бияка кыл депчи. Мисал үчүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Көрө албастыкты жок кылыш керек. Bir-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук мусулман, момун болбойсуңар деп атат да. Момун, мусулман болбойсуңар. Адам качан жүрөгүн тазалай турган болсо, бул жак воздух керек да, бул жакачы. Воздух керек. Адам качан бул жака зависть, хасад, бирөөгө жаман көргөндү киргизип ала турган болсо, он не может дышать. Senin жүрөгүң дем ала албайт. Сен бактысызсың, несчастный. Почему? Потому что здесь грязь есть, грязь. Муну сага бактылуулукту бербейт да. Муну аңдып жашайсың, кошунаны насасы, он мындай машина сатып алыптыр, тигиндей кылыптыр, мындай кылыптыр деп эле ичиңден күйүп жүрүп эле бул өлөт да аягындачы бир күнчү. Чачы аппак болуп калат, сидой болуп, баш айланып калат. Не десе бул жакта эле өзүнүн ичинен өзүнү жейт да. Ошон үчүн дин бул бизге эмне жакшы көргөндү үйрөтөт да.
Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала не dedi? Құранда Алла Тағала айтты: "Уаллази бааса фикум расулан ятлу алейкум аятихи ва юзаккихим" dedi. Аллах Тағала сілерге пайғамбар жөнөттү. Эмне үчүн? Аллах Тағаланын аяттарын окуп бериш үчүн, Куранды үйрөтүш үчүн жөнөттү Аллах Тағала элге. Жана эмне кылыш үчүн? Адамдардын жүрөгүнүн тазалаш үчүн жөнөттү дейт. Адамдардын жүрөгүн тазалаш үчүн жөнөттү. Мына качан биз жүрөгүбүздү тазалай турган болсок, жашоо жеңил эле болот да. Кээде жүрөгүңдөн ат души күлө албайсың, кээде туурабы? Мисалы үчүн күлө албайсың да, ат души күлө албайт. Неге? Бул жак толуп калган. Жүрөк толуп калган. Ошон үчүн чын жүрөктөн берилип күлө албайт да, кээдечи адамчы кубана албайт да чын жүрөктөн. Адам канчалык жүрөгүн тазалай берсе, мен өзүмдүн мурдакы бир 5-6 жыл, 10 жыл жашоомду мурда артка карасаң, эми адам каждый день өзүң үстүндөн над собой работаешь. Иштеп келсең, мурдакы жашоома карасам, азыркы жашоома карай турган болсом, азыр совсем другой да. Переживание жок. Жүрөктү тазала, кирди чыгар. Сенде Кудай Таала өзү эле бакыт берет да. Бирөөлөргө жакшылык кала, көрө албаслык кылба, жүрөгүң тазала. Кудай Таала сага өзү эле бере берет экен да, бакыттычы. Биз көрсөк, өзүбүз эле бакытсыз кылат экенбиз да. Бирөөлөргө жамандык кылабыз, бирөөлөргө көрө албастык кылабыз. Ошондон улам эле өзүбүздү баягы бууп ала берет экенбиз да. Бууп, муунтуп коет экенбиз өзүбүздү. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Истаину аля қадаил хаджати бил китмани фа инна кулли зи ниъматин махсудин." Пайгамбарыбыз айтты: "Силер өзүңөрдүн муктаждыгыңарды бир нерселерди аткарып атканда, жашыруун аткаргыла" dedi. Колуңардан келсе, жашыруун аткаргыла. Фа инна кулли зи ниъматин махсудун. Ар бир нематтын көрө албай турган адамы бар dedi. Ар бир нематтын көрө албай турган адамы бар. Эгерде сиз бир байлыкка жетип калсаңыз, үй салсаңыз, машина алсаңыз, сөзсүз сизге көрө албастык кылган, ичи тардык кылган бирөө чыгат. Жок дегенде көчөдөн өтүп бараткан болсоңуз, машинада бараткан болсоңуз, дейт да, ушо дейт да, буга берип коюптур деп сага көрө албастык кылат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: эгерде силер бир нерсе ала турган болсоңор, bir nimet bolsa oşonu jaşırgıla dedi. Oşonu jaşırgıla dedi. Kede milyon akçam var, jarım milyon akçam var dep maktanbastan kede adam özünün şotun jaşırış gerek da. Kolunda kança akçam var, oşonu jaşırırsan, oşo maktana verбеш керек да. Ке бирөөлөр мактана берет го, мындай кылдым, тигиндей кылдым депчи. Тескерисинче адам jaşırış керек деп атат пайгамбарыбыз. Даже кеде мына бир көп үйүңө продукты, азык түлүк, аяк бияк алып келет болгон болсоңчу, ошо колуңдан келсе бир аз жашырып алып кел да, мындайчы машинага салып эметипчи. Себеби дейт, бир жакшылыгыңды башка бир көрө албастар болот да, сөзсүзчү. Бүгүнкү күндө мына ушул нерсеге биздин кылып жаткан нерселерибиз каршы келет. Кээде статустарга коебуз. Кандай тамак жеп атат? О, мен мондай бул жакта отурам, mo ресторанда отурам, мен Арзуда отурам, бул жакта отурам, тиякта отурам деп тамагыны, шашлык жеп атканды, балыктарды коюп эле, улам эле мактана берет го. Только тамак менен мактанат да. Кийген кийими менен мактанат, жалаң. Ал өзү мактана турган нерселер эмес да. Адам бир мындай пайдалуу нерсени айтып берсе болот. Мисалы үчүн бир илим айт, хадис айт. Мисалы үчүн бирөөгө бир нерсе курганды айтсаң болот. Мисалы үчүн стройканы айт, могу жерди мындай курасыңар. Машина оңдогонду чыгарсаң болот. Мисалы үчүн машина оңдогонду. Адамдар бүгүнкү күндө жалаң кандай тамактарды жейт, ошонун бардыгын мактанат. Көбүнчөсү, урматтуу жамаат, ушундай нерселерден көз тиет. Адамга көз тиет, ныксырап бат эле адам өлүп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-айну хаккун". Ал-айну хаккун, көз бул хак деген. Ак деген. Бул көз тиет. Мына мен бирок негизи айтам, элдин алдына чыгып, элдин жүгүн көтөрүш дагы бул өтө кыйын.
мен жумадан чыккандан кийин, эми бул эмес, жумадан чыккандан кийин кадимкидей оорлошуп калам. После прочтения жума намаза у меня будет голова болит, иногда голова болит. Неге? Адамдардын назары сага түшөт да. Адамдар сага карайт, назары түшөт. Сен деле тамагыңды мактанып, үйүңдү мактанып коюп атасың, сага адамдардын назары түшөт. Көрө албастык каяктан пайда болот? Анан ушул жактан пайда болот. Өзүң мактанасың, статусуңа коесуң, аяка коесуң, бул жака коесуң. Бирөөлөр ам кеске мактанат, мынча акчам бар, тигинче акчам бар дейт, бирок карыз берип тур десең бербейт да. Жо ошондой адамдар бар да. Мындай кылдым, тигиндей кылдым деп 50 000 карыз берип тур десең, карыз жок да, анда ыйлайт да тескерисинче. Анда эмнеге мактанасың карыз бербесең? Мисалы. Ошон үчүн кээде адамдар жаш балдарды коет, мисалы үчүн жаш бөбөктөрдү коет, малыштарды коет, мисалы үчүн статусуна аяка коет, бул жака коет. Кээде көз тийип, адамдын назары жаманда, кээ бирөөлөрдүн сугу бар. Сук. Кээ бирөөлөрдүн сугу бар, анын сугу тие турган болсо адамды оорлаштырып коет. Ошон үчүн ушундай нерселерден сактаныш керек да. Даже китептерибизде айтат да. Мисалы үчүн витринага коюлган тамактарды жебегиле дейт. Витрина көчөдө баратасың го, мында коюп койгондо витринагачы. Ал өтүп атат, бул өтүп атат, тигил өтүп атат, баардыгы өтүп атат, карап өтүп атат да, акчасы жок. Курсагы ачкан, ушуну алып жесем экен деп, бирок алып жебей өтүп кетет. Ал аяка эмнени таштап кетип атат? Негатив таштап кетип атат. Сугу калып атат да. Сен аны жейсиң, это халал. Но это сени эмне кылып коет? Сени оорлоштуруп коет да, просточу. Адамдардын назары түшкөн. Ошон үчүн ошондой нерселерден мына пайгамбарыбыз эмне деп атат? Момунга бир Аллах Таала бир жакшы неамат берген болсо дейт, аны эмне кылыш керек экен? Жашырыш керек. Кээде мактана бербеш керек. Биз мактанганды жакшы көрөбүз да. Бирөөнү мактасаң көкөлөп кетет да, ой деп дагы мактанат. Дагы кошот үстүнө да, отура берет, мактаныпчы бирөөнү. Ошон үчүн эмне деди пайгамбарыбыз? Момун жакшы нерсени жашырыш керек деди. Жакшы нерсени жашырыш керек. Умар ибн Ал-Хаттаб радиаллаху анху айтат: "Ма канат ни'матуллахи аля ахадин илля важаха лаха хасидан." Кайсыл бир пендеге бир жакшы нерсе келе турган болсо дейт, неамат келе турган болсо, ошол пендеге Аллах Таала бир көрө албасты жөнөтөт экен да. Бир көрө албас болот экен да, сөзсүз анычы. Сиз деле алдыга чыга турган болсоңуз, бир нерсе ала турган болсоңуз, сөзсүз бир көрө албас болот да. Bir yerinden bir maşina alsanız akırın, bir yerinden bir çiğ koyun deyit, daha bir nerse kılayın deyit, misal için. Tileke karşı bir kör albastardı biz alıstan izleyiz ha. Kim eken dep eleştetesin de. Al canında turgan ele özüңdün dosun, özüңdün eki bir tuğanın, özüңdün kayken, dağı bir jakыныrak alıstaşların, oşonday adamlar bolup çıgat. Saga kör albastık kılganlar. Ошон үчүн мен буну неден айтып атам? Жүрөктөгү көрө албастыкты жок кыла турган болсок, биздин жүрөгүбүзгө воздух кирет да, ошондо бактылуулукту сезебиз. Көрө албастыктын 3 түрү болот дейт. 3 түрү болот. Биринчиси адамдын өзүн көрүп жаман көрөт, ошонун айынан көрө албастык кылат. Биринчиси адамдын өзүн жаман көрөт. Bir адам бар, кошунасын же болбосо просто bir личностты жаман көрөт да. Ошо адамды жаман көргөндүктөн ошого көрө албастык кыла берет да. Бир нерсе алса дагы наразы боло берет да. Ушуну болбоду да. Ушуну неге алып алды? Ушуну Кудай буга эмнеге берди экен? Деп ичине көрө албастык кыла берет. Экинчиси өзүнөн бирөөнүн өтүп кетишин каалабай көрө албастык кылат. Не хочет, чтобы кто-то его опережал. Опередил. Бирөө андан өтүп кетишин каалабайт да. Бирөө кичине өтүп кете турган болсо эле ичиден наразы болот да. Же досу өтүп кете турган болсо, бир машинаны бираз анда кымбатыраак машина айдай турган болсо, сразу эле көрө албастык кылат. Ичиненчи. Бунун урматтуу жамаат, мында бардыгыбызда бар. Көрө албастык бардыгыбызда бар. Ишенбесеңиздер өзүңүздөр текшерип көрүңүздөр. Себеби буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. 3 түрдүү нерседен деди, мусулман качып кутула албайт. Биринчиси
Birincisi az-zannu, oydan kutula albayсың, ой келе берет. Sen тирүүсүңбү, ой келе берет. Экинчиси вал хасад, көрө албастык мусулманга да келет, момунга да келет. Но надо им управлять. Аны башкарыш керек. Көрө албастыкты, хасадты эмне кылыш керек экен? Башкарыш керек, башкарганды үйрөнүш керек. Бирөөгө көрө албастык пайда болдубу? Астагфирулла, кой. Аллах Таала бере берсин, Алла буга да берсин, мага да берсин деп дуа кылыш керек. Ват тойро, анан гадавание. Сөзсүз адам дейт гадавание кылат экен да. Эртең менен чыгып баратса, погода жакшы болгон окшойт. Бүгүн жумуш жакшы болот окшойт. Дейт да. Ак мышык алдынан өтүп кетсе, бүгүн жакшы жумуш болот окшойт деп. По-любому природа человека. Ошондой да, гадавание кылат да адам. Любой нерсени. Пайгамбарыбыз эмне деди? Адам ушул 3 нерседен кутула албайт. Ошол 3 нерсени мусулманда дагы болот. Мусулман эмне кылганды үйрөнүш керек экен? Башкарганды үйрөнүш керек. Анан 3-чү көрө албас, саран көрө албас, ичи тар кимге болбосун жакшылык каалабайт. Любой адамга жакшылык каалабайт. Любой адамга. Ал өзү природа уже бүткөн да, ал адамдын природасы, характер совсем гнилой. Ал никому не желает добро. Ошондой адамдар бар. Булар өзүнү өзү жеп бүтөт. Ичинен жеп бүтөт да. Себеби бул бир нерсе алса, бул сосед мындай алып коюптур, өлдү да, настроение уже до вечера нет уже. Эртеси турат дагы бирөө бул бир нерсе алган болсо, аны көрөт дагы настроение дагы жок. Дагы түшүп кетет да. Кой, бул адатын ташта. Ушундай адамдар бар. Жашоодо бар мындай. Андан 3 түрдүү адамга дейт. 3 түрдүү адамга приятный жашоо жок дейт. 3 түрдүү адамга жагымдуу жашоо жок дейт. Биринчиси ичинде көрө албастык бар адамдын жашоосу неприятный болот да, има. Зависть есть, если у тебя жизнь неприятной будет. Постоянно бирөөгө көрө албастык кылып жүрөт, ичини жейт да, от күйүп турат да, андачы, ысып күйүп турат да. Же болбосо арты дагы күйүп турат да, дайымачы. Бирөөгө көрө албастык кылат. Экинчиси адамдарды жек көргөн адамдар. Адамдарды жек көргөн адамдын да жашоосу жагымдуу болбойт экен да. Муну көрөт да. Любой адамда бир недостаток табат да. Бул келип сүйлөсө, сразу бетине жакшы дейт да, сразу кетиши менен, он такой, он сикой, мындай. Болду. Любой адамдан причина табат да. Любой адамды гыйбат кылат. Мындай адамдын жашоосу приятный болбойт экен, жагымдуу болбойт. Үчүнчүсү, характери начар адамдын, характер жаман адамдын жашоосу дагы жагымдуу болбойт экен, приятный болбойт экен да. Сүйлөнө берет да. Почему вот это сюда поставили? Убрать надо! Дейт дагы нервти мойнда кайнатып алат да, жатат да, баш моңдой чоң болуп, как камень болуп, оор болуп калат. Ошонун менен настроение жок. Жатат да, өзүнө өзү жаман адам, характерди кыйкылып, агрессивный болуп, өзүнүн жашоосун не кылат дейт, өзү жагымсыз кылып алат дагы, жүрө берет. Ошон 3 түрдүү адам ушулар. Ошон үчүн мен ойлойм, мусулманга, пайгамбарыбыз айтты, мусулманга көрө албастык кылбаш керек негизи өзү. Эгерде бирөө көрө албастык кылып жаткан болсо бирөөгө, анын намазында окуп жаткан, Куран окуса, Куранында, Куранды туура эмес окуйт, намазын туура эмес окуйт. Дининде проблемасы бар. Эгерде көрө албастык болсо, хасад, зависть боло турган болсо, проблема бар анын намазында. Себеби намаз не деди? Адамды оңдош керек деди. Намаз оңдобой турган болсо, демек бул адамдын эмесинде, мусулмандын намазында проблема бар. Пайгамбарыбыз ошон үчүн вала тахасаду ва куну ибадаллахи ихванан. Мусулмандар бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Алланын пенделери бир тууган болгула деп пайгамбарыбыз айтты. Эгерде бир мусулманга сиз көрө албастык кылып аткан болсоңуз, анда иманда проблема бар. Биз өзү имансыздарга эме кылышыбыз керек, көрө албастык кылышыбыз керек. Муну имансыз, эмнеге муну еврейлер бизден илим жаатынан өтүп кетти? Эмнеге булар экономически бизден бай болуп кетти?
деп биз имансыз адамга, кафырга эмне кылышың керек? Ошондон өтүп кеткенге аракет кылыш керек. Ошого бир немат берсе, ошондон эме кылыш керек. А бизде мусулмандар бири-бирибиз менен эле убарабыз да, бири-бирине аңдып турат да, ушундай эмеменчи, дүрбү менен. Качан бир нерсе кетирет экен деп. Ошон үчүн Кудай Таалам бардыгыбыздын жүрөктөрүбүзгө ушул жүрөктөрүбүздөгү хасатты, көрө албастыкты алып салган болсун. Дин менен чындап бактылуу болуп жашоону насип эткин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимун хаким. Раббана ла тузи кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб би рахматика я архамар рахимин. Амин.